Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү сабагыбызда биз даараттын бузулуусуна себеп болуучу, дааратты бузуучу нерселер тууралуу айтып өтмөкчүбүз. Себеби ар бир толук болгон нерсенин азайта турган дагы бир себептери болот. Ошондой эле даарат дагы адам баласы даарат алгандан кийин анын даараттын бузулуп кала турган, бузулуусуна себеп болгон бир канча нерселер бар. Булардын баардыгы хадистен жана ошондой эле Кур'ан аяттары менен бекемделген жана фатова китептеринде дагы баяндалган. Ошолордон бириси дененин кайсыл бир жеринен кан же ириң чыгып, анан жайылып кетүүсү. Мисалы, дененин кайсыл бир жерине жаракат жетти, анан ошол жерден кан чыкты. Ошол чыккан кан жаракат жеткен жерден жайылып, таза мүчөлөргө өтсө, жайылып кеткен болсо, анда даарат бузулат. Андан кийинкиси, адам эсинен таанып калган болсо, бул дагы даараттын бузулуусуна себеп болгон нерселерден. Себеби адам эсинен тангандан кийин ал өзүнүн ушун жоготкондо, балким анда даарат сына турган бир кандайдыр нерселер катталган болушу мүмкүн. Ошондуктан бул дагы дааратты бузуучу нерселерден. Жана заң же заранын чыгуусу же ушул эки жолдон кандайдыр бир нерсенин чыгуусу менен дагы даарат бузулат. Бул тууралуу хадистерде баяндалган. Андан кийин жөлөнүп уктоо. Адам бир нерсеге жөлөнүп уктап калса, фик ибараларында келет, лау узила ласаката. Эгерде ошол жөлөнүп турган нерсесин алып койсоңуз, кулап кетчүдөй уктап калган болсо, анда бул адамдын дагы даараты бузулган болсун. Андан кийин намазда жанында турган адамга угула турганчалык деңгээлде үн чыгарып күлүү намаздын дагы даараттын дагы бузулуусуна себеп болот. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте баяндап кеткен. Эгер жанындагына угулбай турганчалык деңгээлде үн чыгарбай күлгөн болсо, анда намазы бузулат. Эгерде жылмайып койсо, анда бул макрух болот, бирок даараттагы намаздагы бузулбайт. Андан кийин жинди болуу же акылынан тайып калуу, бул себептерден дагы даарат бузулат. Бул тууралуу Сия китебинде кеңири баяндалган. Анан дагы бир даараттын бузулуусуна себеп боло турган нерсе мас болуп калуу. Мас болгон себептен дагы даарат бузулат. Себеби мас адам дагы эсинен танган адам сыяктуу өзүнүн эмне кылып аткан экендигин жана ошондой эле өзүн көзөмөлдөй албай калат. Ошондуктан мас адамдын дагы даараты бузулат. Андан кийинкиси кан аралаш шилекей чыгып, кандын көлөмү көбүрөөк болсо, чыккан шилекейдин түкүрүктүн көлөмүндө кандын үлүшү көбүрөөк, кызылыраак болсо, анда бул учурда дагы даарат бузулуп калат. Дагы бир эске алуучу нерсе, көп адамдарда пайда болгон суроо. Көбүнчө даараттан шектенип калабыз. Дааратым бар беле, жок беле? Мына ошол шекти жоюу үчүн бул шектин чечими, анын жообу оңой эле. Эгер сиз даарат алдым беле же албадым беле деп шектенип аткан болсоңуз, анда сиздин дааратыңыз жок болуп саналат. Себеби негизги даараттын бар жок экендигине шектенүү бул даараттын жок экендигинин белгиси. Эгер адам даарат алгандыгы эсинде, бирок даарат сындыбы, сынбадыбы деп шектенген болсо, анда бул адамдын даараты бар болуп саналат. Шек менен бекем ишенич эч качан кетпейт. Бул адамдын даарат алгандыгына болгон ишеничи бекем, даараттын сынгандыгы тууралуу шектенгендиктен бул кишинин даараты бар болуп саналат. Бул маселелер Муния китебинде кеңири баяндалып өткөн жана уламалар ушул сөзгө фатва беришкен.